Аялдар тарына токшойбуз, Эч келин кайнеси жашагысы келбейт. Мен кечире албай атам, кантип кечирем. Жолдошумдун азыркы аялы мага виза жөнөттү. Ошол эле эне өзүнүн баласын өлтүрүп алышы мүмкүн, сүйүүсү менен. Ооба. Эже, сиздин күйөөңүз туура эле чыдап кетти деп. Күйөө калып калат го. Күйөө биякта калып калат. Анан кийин баласын атасы менен сүйлөштүрбөй. Жакының өлүп калганда кандай стресске калсаң, ажырашканда ошондой стресс экен да. Мен каалаганды кылат дейт да. Өгөтүң. Ошон үчүн үй бүлө жаштар кургусу келбейт же көп ажырашуулар болот. Жолдошум менен конокко барбай калды. Бир жакка барсак менин жанымда отурбайт. Үй бүлөлүк жакшы бекем болот турчу институту кура алса болот деп атасыз. Балык кармаганда барбайсың, саунага да барбайсың. Аял эмне менен алек болсо болот, эмне кылса болот, каяка барса болот. Жалгыз бой аялдар өзгөчө. Анан ошондой үй бүлөдө чыр-чатак башталат да. Достор, Дастан Сити турак жай комплекси кыялыңыздагы үйдү тартуулайт. Эмне үчүн мен ушул жакта үй алдым? Анткени абдан ыңгайлуу экен. Үйдөн чыкпай туруп эле баардык иштерди ушул жактан жасасак болот. Кааласаңыз кафе, ресторандардын түрү турат. Спорт менен машыгам десеңиз, теннис корт бар, футболдук аянтча бар, бассейн бар, жүгүрө турчу жанагындай дорожка бар, баардык нерсеси бар экен. Ошондой эле балдарыңызды короодон чыкпай эле бакчага берип коесуздар дагы, анан карап отурасыздар. Балдар үчүн атайын аянтчалар, балдардын дүкөндөрү баардыгы жайгашкан. Андан сырткары жердин төлөөсүндөгү унаа токтотуучу жайыбыз бар. Терезеден баш баксаң, килейген ботаникалык бакча турат. Демек, абасы таза дегенди билдирет. Ошондой эле комплекстин ичи дагы жашылдандырылган. Йога менен машыксаңыз болот, күнгө чайынсаңыз болот, эс алсаңыз болот. Жайгашкан жери 11 микрорайон болгону дагы локациясы аябай жакты. Тегерегин баары сонун дүкөндөр, мектептер, айтор баардык нерсе жакын жерде. Мына ушундай керемет жерден үй алып жатам. Коңшу болоңдор, мен сиздерди да күтөм. Сатыш старт алды. Баардыгыңыздар бул жакка келиңиздер. Дастан Сити, Дастанды өзүң жаз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу теманын алкагында сүйлөшөбүз. Анан кызыктуу темабыз болсо, мага эң көп келген суроонун негизинде болот. Мен кечире албай атам, кантип кечирем деген темалар аябай көп. Ошол темада психолог жана оратордук чеберчилик боюнча устат Алтын Рысбекова менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы турасызбы Алтынжы? Жакшымын. Сен көргөндөй. Биз көбүрөөкчү же аялдар тарына токшойбуз, же алдап атамбы, эмоцияга алдырып? Аялдар жок, тарынганы не только аялдар, эркектер эле тарынат, бирок эркектер билгизбейт, ичине сактайт. Ката токшойт. Биз чыдабайбыз, айтабыз, тиги классташыма, курбума айтып, чыгып, мындай сөздөр чыгып, мындай, анан кийин өзүбүздүн басыбыз турубуздан деле көрүнүп калат да, тарынганыбыз. Жакпайт эчтеке, мындай болуп, мынтип ушундай тарыныш билинип калат да. Тарынбай жүргөн адамдын маанайы башкача. Тарынып, мындай ой басып, ичинен эзилип аткан адамдын көрүнүшү дагы башкача да. Кадимкидей ошол тарыныч адамдын энергиясына таасир берет экен, анын аурасы, бирдемкеси аябай оор болуп калат экен, байкашыма караганда. Анан неметпейт окшойбуз, Жанагы биз айтабыз го, орусча токсичный люди деп. Ошо токсичный люди, ошо жашоого нааразы болгон, ошо бирөөнү кечире албаган, бардыгына нааразы болот да. Бүгүн күн суук, ага нааразы, жолдор жаман нааразы, маршрутка кеч келди, ага нааразы. Бардыгына нааразы болот токсичный люди. Алар менен жанында отурсаң, мындай негативдик энергия келет, анан кийин мындай кызыкча болуп кетесиң да, көрүнүп эле турат да. Психолог болуш үчүн ар бир адам психологияга жөн эле келбейт экен да эже. Ооба. Ал ар бир адам башына бир муш каңктей түшөт экен. Анан төбөдөн ары бир жегенден кийин анан философ менен психолог болуп чыга келатпайбызбы? Акыл кирип, Акыл кирип. Мен аябай Алтынжыга суктанганым 50 жашынан кийин анан бүт жашоосун 180 градус өзгөрттү. Такыр башка аял болуп чыкты го.
мурун башка эле, кийин такыр башка болду. Мындай жашым өтүп баратат, мен эми өзгөрмөк белем, анан ушул боюнча калдым да дей берет экенбиз да биз негизичи. Анан ошентпей кантип сиз ошого духуңуз жетти дейм да, жашооңузду такыр өзгөрткөнгө? Аябай мындай каалоо болуш керек. Анан кийин кайсы адам өзүнүн жашоосун өзгөртөт. Ошо жашап аткан акыбалы өзүнө, таап аткан акчасы, жашап аткан үйү жакпаса, мындай жана зона комфорттон чыгыш керек да. Ошондо анан кийин өзгөртөм, башкача жашайм деп, кээ бир адамдар Кудайдын жазганы ушул экен, ушул үчүн жашай берем дегендер да бар да. Анан кийин ушу 50 жашымда мен уже биринчи кесибим боюнча финансистмин. Көп жыл иштегем, аякта деле жакшы иштегем. Главный бухгалтер, финансовый директор. Көп элдерге айтсам, мындай күлүп ишенишпейт. 12 жыл налоговый салык тармактарында иштегем. Анын ичинен 8 жыл Ташкентте иштеп келгем жөн жүрбөй. Анан ошо 50 жашта бүт жашоомду өзгөрткүм келди. Анан кийин депрессия түшүп калдым. Үй бүлөлүк проблемалар менен депрессияга түшүп, эчтеке жакпай, сөздүн ачыгы жолдошум менен ажырашып кеттик да. Анан ажырашканда дагы мындай 50 жашыңызда, даже андан эртерээк 48 жашымда ажырашып, анан кийин мурун деле ким карайт дедиңиз? Жок, мурун деле мындай урушуп, талашып, кетип калып, келип калчу да. А мен мурункундай ойлоп атам да, азыр деле кетип калса кайта келет экен деп, мындай үмүт менен жашап аткам. Анан 49 жашымда звонок этти. Мен Россияга кеттим, мага через ЗАГС аркылуу ажырашуу кагаз керек деди. Анан кийин ошондо анык ишендим да, что мына болду уже, жашоо бүттү деп. Самооценкам аябай түшүп, жаман болуп, арыктап, ооруп, где-то 1,5 жыл мен ошо депрессияда болуп жүрдүм да, 1,5 жыл. Анан мен жолдошум бир жаш кызды жакшы көрүп кетип калган. Ага дагы мен уже карып калдым, мен семирип кеттим, менин мындаймын, тигиндеймин, мени жактырбай атат деп мындай өзүм баалуулугум аябай түшүп кетти да. Нерв деген болбой калды, уйку качты. Жанагындай күйүт дегенди ошондо билдим да. Мынтип дем алсам, десем, как будто ичимде бир ажыдар бардай ысык аба чыгат да, ысык аба чыгып. Азыр ойлоптум, эмнеге ушунчалык мен кайгырып ден соолугумду жок кылдым деп. Эми азыр болсо, мындай башкача көз караш менен ошо эмени карап атам да, болгон ишти. Ошо менин жанымда өзүң да билесиң, жакшы адамдар көп. Психолог өзүмдүн курбуларым бар. Китеп алып келди, муну оку деди. Анан кийин ишенген да жокмун, ошо китепти окуганда менин жашоом өзгөрүп кетмек беле, койчу деп. Анан жанагындай уйку дарыларды ичип аттым, бирок 3 мүнөт 5 мүнөт уктайм, анан кайта эле көзүм ачылып кетет да. Анан айлам кеткенден кийин ошо китепти алып, анан кийин кадимкидей ошо психолог менен сүйлөштүм да. Мен жок дегенде 3 саат уктасам, мен сени өмүр бою сүйөм дедим да. Анан китепти ачып, мындай бетиме коюп уктап калыптырмын. Же мен чарчаганымбы, же ушундай өзүмө жанагындай самовнушение кылдымбы уктап, анан кийин эртең менен китепти алып окуп, анан ошол китепти бир 5-6 жолу окуп чыктым. Бияктан еще Арсланбек Кененбаев семинарды уюштурду. Ошол мен окуган психолог бияка 3 күндүк семинарга келди. Анын мындай живой тренингине да бардым. Ал ким, Синельников ба? Ооба, Синельников, возлюби болезнь свою деген Синельников. Анын китептери бар, менде өзүнүн автограф менен берген. Биз мындай кылат экенбиз да, мындай ажырашып калсак, допустим, эркек болсо аялым жаман, 100% жаман, аял болсо ол мындай жиндей, мындай тигиндей деп 100% бири-бирибизди күнөөлөй берет экенбиз. Азыр болсо ушунча жыл өттү, уже 15 жылдан ашып калды мен уже ажырашып жашап атканыма. Мен кандай мындай чечим кылдым да, эки жак тең күнөөлүү болот экен. Ошону мен түшүнө баштадым. Болбосо ушундай акыбалда калдым. Бирөө мага ошо жолдошум каза болду деп кабар айтса, ошондо мен сүйүнөм деп жүрдүм да. Өзүмчө ичимде кандай көп жамандыкты кааладым, мынтип кал, тигинтип кал, антип кал, антип кал деп. Ошо канчалык ал кишини жаман көрүп аткан сайын өзүмдүн жашоом ылдый кете берди да. Жумушум да жок, ишим, акчам да жок, үйүм да жок. Кара-Балтадан көчүп келдик Бишкекке, Кара-Балтада квартиранын акчасы Бишкекке эчтекесине жарабайт. Ошо балам менен, 2 неберем менен уже аренда квартира алып жашап аттык. Анан ошо Синельникти окугандан кийин деп кичине ойлоно баштадым. Бир 4-5 жыл окуп, тимле карандаш, ручка менен чиймелеп, ошону кайта жазып атып, анан кийин ошондой мага осознание келди. Бирок мынтип эле жөн эле кечирип койгону мындай кыйын экен да.
жана электронный адрести таап алып кат жазып атам. Мен ушундай сага жамандык каалагам, өлүп калсын, темселеп калсын, тиги паралич болуп калсын, ошо мени эстеп эле ушул алтынды жоготконыма мындай кейип атам деп, ушундай акыбалга түшүп калсын деп, мындай чындап айтканда аябай мындай жаман ойлор болгон да. Анан жаздым, мени кечирип кой. Мен ушул менин жаман оюма кечирип кой деп жазып кайта делит деп өчүрүп салам. Кайта жазам, ушуну мындай отправить дегенди баса албайм да. Анан кийин жазып туруп, анан көздү жумуп мындай отправить дегенди басып салдым. Кетип калды. Азыр болсо Mail.ru'да жана отменить дегени бар, 20 секундта бир нерсени туура эмес жөнөтсөң, анда жок болчу мен ушу 11-жылы, 12-жылы ошо жазганда. Өзүмчө бир нерседен мындай бир жүктөн кутулгандай болдум. Бир дем алгам да, башкача болуп калды. Анан кийин 5-6 күндөн кийин мен жолдошумдан ошо электронный адреске эле кайта кат алдым. Анан кийин алганда дагы азыр эмне дейт экен, дуура дейби, эмне дейт деп корктум да. Мен ушундай так трудно было мне это сделать. Анан кийин ачып кат окусам, мен дагы күнөөлүүмүн, мен азыр сезип атам, мен туура эмес мамиле кылгам, мындай болгон, тигиндей болгон. Анан кийин биз көбүнчө орусча сүйлөшөбүз да, если можешь меня прости деди. Анан бир сире ыйладым, мындай окуп алып, анан кийин ошол күндөн баштап жанагыдай көп практика кылдым, жаман көргөн нерселерин мен өзүм жаман мындай ты такой, вот такой деп жазып, аны тытып, күйгүзүп, көп практика кылып психологко барып, анан кийин бир ошо кечирип баштаганда менин жашоом өзгөрө баштады. Клиенттер көбөйдү. Анан тиги ипотекага ылдый жакта кичинекей үй алдым. Анан кийин үйдөн кийин тиги бир кичинекей машина алдым, кымындай машина алдым. Ошондон баштап менин жашоом өзгөрө баштады. Анан кийин мындай өзүм баалуулугумда чоңоюп мындай я себя нормально сейчас чувствую да. Ошондо 48 жаштагы, 46 жаштагы сүрөттөрдө менин көрүнүшүм азыркыга караганда кемпир болчу дейт такыр. Эми кемпир болбосо дагы мындай непривлекательный. Бир тренер кыз менен иштешип жүрдү да, анан кийин мындай дейт, Алтын эже, сиз ушундай жаштанкай болот, ушунча жашыңызда сиз жаш кезиңиздеги сүрөттү көрсөтсөңүз, чүрөк болсоңуз керек. Ай жок, мен андай эмес болчумун десем, көрсөтсөңүз дейт. Анан кийин алып келип бир сүрөттү көрсөтсөм, эже, сиздин күйөөңүз туура эле чыдап кетти дейт. деп салды. Азыркыга чейин эстейм. Анан кийин азыр вот жана НТСК, ЧТВ тияктакка мындай барып турам да, как психолог катары, консультант. Ким көп ажырашкан көп, ким көп таарынгандар көп. Анан кийин эркек балдар деле, эркек кишилер, кыздар, аялдар деле күйөөсү менен ажырашып мындай жашоосу болбой калса, жеп көрүп баштайт экен да. Анан жеп көргөндө адам ичинен мындай оорулар пайда болот. Такой прям процесс разрушительный идет да ичинен. Өзүн өзү талкалайт. Өзүн өзү талкалайт. Тиги кишиге эчтеке болбойт. Туура айттыңыз. Жаман көргөн кишиде өзүнө кыйын да, өзүнө кыйын. Анан ошо азыр вот сенин тиги YouTube каналыңды көргөн жаштарга деле, улууларга деле айтат элем. Болбой калдыбы жашоо, ну не судьба деп коюш керек да. Болбой калгандан кийин анан көбүнчө аялдар мындай кылат да, баласын атасы менен сүйлөштүрбөй, жакындаттырбай, сот аркылуу какой-то бир чечимдерди чыгарып, анан кийин ал баласын ойлогон жери жок. Ал ичинен күйүп, күйөөсүнө кандай жаман кылсам, балдарым менен көрүштүрбөй койсом, ошо аябай катуу тийсин деп ушундай ой менен кылат. Анан кийин атасын көрбөгөн балдар башкача болот. Мен мындай баарын чакырат элем. Болбой калдыбы, кандай болуп калды? Мындай мамилени ажырашкандан кийин дагы жакшы кылып, учурашканда учурашып, балдарды жөнөтүп, анан кийин ортодо бала болгондон кийин мындай такыр эле сүйлөшпөй, катташпай кое албайт экенсиң. Мен өз эмемде жашоомду айтып берейин. Былтыр кызым бир аябай биздин үй бүлө үчүн кыйын акыбал болду. Операция болуп калды. Анан кийин 12 күн күнү түнү ошол жерде жаттым. Мындай орусча айтканда между жизнью и смертью болуп калды да. Анан кийин атасына айтайын десем, кызым болбойт. Кайгырат. Азыр болсо чет мамлекетте жашайт. Германияга кетип калган, үйлөнгөн. Ал тиги баягы сүйгөн кыз калып калган, андан башкасына
үйлөнгөн, жакшы жашап атат, 10 жыл болду дагы мен жашаганымда. Анын аялы дагы ошо немка кыз, мындай акылдуу кыз экен да. Балдары менен сүйлөштүрүп, бияка келсе балдарына жанагындай немецкий жана президенттерди жөнөтүп, мындай жакшы мамиле кылып, мындай эстүүлүк кылды да. Анан кызым жасты өзү. Кичине 5-6 күндөн кийин өзүнө келгенде келип, мындай жазып, анан учкан боюнча келди. Германиядан келиш кыйын да, Германиядан келип, анан баары ортоло бала болгондон кийин атасы бар экен деп, мындай мага да мындай кичине жеңилдек болуп түштү да. Анан кийин мындай дейт, я хочу тебя отблагодарить. Анан мен сени конокко чакырсам келесиңби дейт. Я говорю, ойлондум, макул барам дедим. Сен тиги аялың сени үйдөн кууп жибербей десем, мен сүйлөштүм дейт. Сүйлөштүм, анан кийин элдин баарына айтсам, бар эле мындай бирөө ишенип, бирөө ишенбейт, бирок мындай болгон сөз. Өзүнүн гражданствосу жок, мага жанагындай виза жөнөтө алган жок, приглашение. Ушу мен ажырашып кеткен 15 жылдан бери разводко жүргөн жолдошумдун азыркы аялы мага виза жөнөттү. Виза жанагындай бүт документ топтоп, анан кийин виза берди. Анан Германияга бардым, тосуп алышты. 12 күн чогуу жүрдүк. Машинени тыгыз айдайт, мен жанында жүрөм. Прагага чогуу бардык, Венага чогуу бардык, Амстердамга чогуу бардык, Баварияга чогуу бардык. 12 күн ошолордун үйүндө жашап, чогуу ушу мамлекетти жанагы эмелерге барып, шаарларды көрүп, анан акыркы 4 күн, 5 күн калгандан кийин Парижге өзүм жалгыз бардым тур менен. Кийин мен мындай ыраазы болдум, жаман сүйлөшкөн жокпуз. Ал дагы мындай настоящий немка эмес, тиги өзбекстандык немка экен да, мындай сыйды билет, мындай кичине мындай мусулмандык. Алтын апа деп алды мени. Алтын апа, кофе будете, вот это будете деп, как будто мени келиндей мага жакшы мамиле кылды да. Сонунго. Анан кайта келатканда кызыма белек, балама белек, неберелериме белек, это вам деп, анан кийин аябай мындай жакшы мамиле кылып, анан мен кетип атканда дагы бияктан ала кеттим да, жана кыргызский сувенир, шарфтар, жанагы, бирок алар шарф салынбайт экен. Немис аялдар башкача экен да, ал минтип эле шым менен эле футболка кийип эле жетиги талаага жумуш кыла тургандай аялдарга окшоп кийинет экен. Анан жанагындай кыргызча сөйкө пөйкө алып алгам. Ошондой барып келип, анан кийин ошондон кийин дагы көптөн бери ошо пост жазам деп, эмеде Инстаграмда улам бошобой калам да бир нерсеге. Ошо пост жазып, ошо бардыгын чакырат элем. Ажырашканда дагы нормальный мамиледе калса, өзүңө да жакшы экен, балдарыңа да жакшы экен, ажырашып кеткен жолдошуна бардыгы эле мындай пайдалуу болот экен бардыгына. Биз ушуну экологично ажырашканды билбейт экенбиз, эже? Билбейбиз да. Анан кийин тууган урукка айтабыз, келиндин туугандары келет, жеңдерин түрүп, тиги ажырашкан тиги күйөөсүнүн күйөө баланын дагы туугандары келет, биздин кыз мындай экен, тигинин кыз мындай экен деп. Анан кийин экөө жарашкан күндө дагы эки тараптагы кудалардан да куртулсу мамилеси болбой калат да. Ошон үчүн дагы урушса, талашса дагы ушу өздөрү экөө эле чечсе да, ошол суроону мамилени ажырашсын, акырын барып ажырашып, анан кийин мындай кылалы, балдар суббота, воскресенье сага барсын. Анан тиги көлгө барса, мен доверенность жазып берейин, чет мамлекетке барса мындай болсун деп, мындай цивилизованный мамиле түзүшкө баарын чакырат элем да. Кимге жакшы, сага жакшы, балдарыңа жакшы, ага да жакшы. Анан мындай ичиңерде мындай кайра эски сүйүүлөр козголуп, анан мындай кайра таарынычтар козголуп, мындай болгон жокпу күйөөңүздү көргөндө? Эмне болду жан дүйнөңүздө? Ошону Назира сен эмес, бир 10 киши сурады, ошондо сурап берди. Алардын квартирасында чогуу жашадык, анан кийин мен жакын курбуларым сурап атпайбы? Алтын ичиң күйгөн жокпу сен тиги 28 жыл, 30 жыл жашаган күйөөң бир аял менен спальняга кирип кетсе деп. Я говорю, мен кечирдим да. Кечирип, түшүнүп, уже все отпустила. Эч кандай сезим болгон жок. Эч кандай мындай болот го, мурун бир жакшы кошуна болуп, анан кийин кошуналар менен мамиледе эле сакталып калат го. Тиги конокко келет, кетет, же эски классташтары менен ошондой эле мамиле болду да. Анан кийин өзүм, бирок жолдошум мындай чочулап жүрүптүр да. Уже мен аэропортко келип, мындай пересадка менен кеттим да. Бон, Стамбул, Бишкек болуп, үйгө жеткенден кийин, мен аябай эле ойлонуп аттым эле, аябай өзүмчө, переживал дейт. Экөөңөр
ортодон чырпыр болуп кетсе кимерге болушам деп ошону ойлоп атам. Ошол эч кандай мындай сезим болгон жок. Мындай жакшы мурунку жаныбызда жашап, жакшы кошунага окшогондой эле. Жан дүйнөңүз огуш бетер мындай тынчып, жыргап калдыбы ошол учурдан кийин көрүшүп, монтип сүйлөшүп, кечишип, баары ордоруна болуп кечиришкенден кийин. Анан кийин ошо мени чакырган үчүн дагы мен аябай ыраазычылыгымды айттым, күнүгө айтып аттым. Анан тиги немис кызга дагы айттым, сен жакшы болду муну алып кеткениңе, Россияда калса кандай болот эле, эмне болот эле. Мен элге балдарымдын атасы Германияда жашайт деп, мындай айтканымда жакшы да. Чимтет жакта жүрүп, каякта иштейт, эмне болот, же ичип кетеби, же көчөдө калабы. Ар кандай тиги ситуация болушу мүмкүн да. Анан кийин тиги кызга да айттым. Анан мындай өзүнчө мындай кино тартса, булар кинодо тарта берет деп элдер айтса керек деп ойлойм да. Тиги кыздын апасы келди. Ал мен менен тең экен. Мен жолдошум кайненеси мени менен тең. Ал да Өзбекстанда бир канча жыл жашап ошол жактан келиптир. Келип эле ой рада с приездом, анан кийин үйүнө чакырды. Борщ, что хотите дейт, борщ жегим келип атат. Жанагы алардын немецкий тамактары өзүң билесиң го, жанагы гамбургер, сосиски бир балекет. Биз нормальный тамакка көнгөнбүз да. Ысык сорпого. Ысык сорпого. Анан кийин борщ я хочу десем, борщ я сделаю дейт. Анан үйүнө бардык, нормальный тосту, салаты, таттуу, паттуусун. Анан кете берди, анан кийин мен өзүм барып, аларда тиги орустардын магазини бар экен, бардыгы сатылат экен. Койдун эти, куйругу, казы, чучук, все там есть. Анан кийин алып, анан кийин өз колу менен камыр жайып, манты жасап, аларды чогуу чакырып, анан кийин мен мындай сыйладымбы, кандай кылдым ошолордун үйүндө чогулдук столго отуруп, баарына рахмат айтып, анан кийин жазып аттым үй бүлөмө. Ушундай бардым, анан тиги келди, апасы келди, тигиндей кетип атканда менин жолдошум кайненеси момунча коробка конфет алып келди. Бу небереңе, бу өзүңө, анан жакка барганда сен жактан күтөт, Германия келди деп ушундай чай ичип кой деп, албайм, у меня груз 23 килограмм, то все, кийимдерди тышта дейт. Анан почта менен жөнөтүп жиберет. Конфетти алып кет деп, анан конфетти рюкзакка салып, жанагындай эмнелер, мындай ручная кладь кылып, анан кийин эчтекесин тыштаган жокпу, бирок бардыгын алып келдим. Анан сиз кесибиңизди дагы өзгөртүп атпайсызбы? Кесибимди өзгөртүп атам. Ошондой аябай депрессияга түшүп кыйналганда, анан өзүмө келип, психологияга биринчи кадам ошо через Синельникова болду. Анан КырСУнун кечки факультетине окууга кирдим. 2 жыл биринчи күндөн 6-күнгө чейин күнүгө кечинде сабакка барып жүрдүм. Катыштан калып калдым. Алтын каякта окууда. Алтын каякта тренинг өткөрүп атат. Бирок ушу 2 жылдын ичинде окуп, жана на базе высшего образования 2-чи диплом алдым. Андан башка мен Гандапаска бардым, Пинтасевичке бардым, психологияны жана НЛП жактан окудум, НЛП мастер болдум, конфликтологияны окудум. Анан кийин ушу күнгө чейин деле окуп келатам да, ушу күнгө чейин. Элге мен мындай өзүмө чечим кылдым да, наверное, это моя миссия деп да. Анан кийин азыр моундай ажырашкандар травма болуп атат. Анан жоготууларда травма болот да. Же жолдошу каза болуп калат, же баласы каза болуп калат. Ушу элге жардам бергим келет да. Ошо мендей 1,5 жыл депрессияга түшпөстөн мындай бир жеңилирээк жол менен ушул ситуациядан чыкканга жардам берейин деп атам. Такыр эле мындай переживание болбойт деп айтпайм. Баары келет, 1 келет, 2 келет, 3 келет, бирок ошо психологиянын ар кандай жанагындай кандай десем, ушу психология илими менен, жанагы көнүгүүлөр менен, всякие даже где-то гипноз надо прилагать. Жардам берип келип жүрөм ушу күнгө чейин. Ошон үчүн бардыгын айтат элем, ушу ажырашканда это трагедия эмес, өтө чогуп кетпеш керек. Жеп көрбөш керек. Анан кийин өзүңүз мындай ошол проблема менен өзүңүз чече албасаңыз, анда психолог эмне көп азыр, психолог көп. Ошону тандап ичинен, же акчаңыз болбосо азыр жанагындай бесплатный вебинарлар, көп көнүгүүлөр интернет тармагында толтура жүрөт. Ошого ушул маселени чечишке ушу аракет кылыш керек да. 48 жашыңызда ажыраштыңыз да, жашооңуз такыр өзгөрдү. Нөлдөн башташ керек болду. 48-те еще где-то мага үмүт болуп жүрдү да, ушу кайта келип калат экен. Анан 49-та через ЗАГС жана свидетельство о разводе алгандан кийин
ыйладым, бир күн кечке ыйладым. Өзүмчө мындай бир кызыкча болдум да. Уже бир жыл кетип калды. Бирок именно ошол кагазды алганда, юридический документ ошол кагазды алганда уже түшүндүм, уже болду да, кайтып келбейт деп. Сиңдимге бардым, ыйлап, биякта өзүм подружкаларыма келип ыйлап, алар мени мындай аябай колдоду да. Анан депрессия түшкөндө мен такыр сүйлөбөй калдым да. Мен өзүм сүйлөкмүн да. Сүйлөйм, мындай чочуркабайм, башка жерге барсам дагы, жана тойго барганда айтат, ой мен жалгыз кантип отурам дейт. Мен андайым жок да. Мен өзүм деле ресторанга кетип калам, киного деле барам, элдер менен бат тил табышып кетем. Унчукпай сүйлөбөй калдым. А менин жакын курбуларым билет, алтын сүйлөбөй калса, бул бир нерсеси бар, бул эмне болуп атат деп. Азыр айтышат, биз аябай коркконбуз ошондо, көзүңдөн нур өчүп, бир кызыкча болуп, кийген кийимиң жарашпай, сүйлөбөй эле, минтип эле калгансың деп. Ошондой акыбалга түшкөм. Ошон үчүн элге жардам бергим келет. Андай акыбалдан батыраак чыгышка колдон келген өзүмдүн билимимди, вот психологияны, өзүм жашоомдон дагы мындай мисал келтирип, элге жардам берип, ошондон ситуациядан чыгып кетсе деген мындай өзүм ниеттерим бар да. Ажырашкан это бир кишини көмгөнгө барабар экен негизи. Ооба. Кадимкидей ошол бирөө каза болуп, жакының өлүп калганда кандай стресске калсаң, ажырашкан дагы ошондой стресс экен да. Орустар айтат го, каждый развод это маленькая смерть деп. Ошол да, ошондой. Анан ошондогу 48-49 жаштагы Алтын Рыспекованын ой жүгүртүүсү, жашоого болгон көз карашы, анан азыркы жаштагы Алтын Рыспекованын жашоого болгон көз карашы, ой жүгүртүүсү асман менен жерби? Туура, асман менен жер. Анан кийин азыркы күндө кээ айтат, мен тиге таарынып атам, буга таарынып атам деп, эч кимге таарынбайм. Таарынбайм да, мага киши жакпаса жөн эле аны менен мамилени азайтып коем же чекке чыгарып коем. Мен уже билдим да, мен бирөөгө таарынсам менин энергиям кетет экен, өзүмдүн ден соолугум начарлайт экен. Азыр кээ сурайт, есть кто на кого-то обижаешься? Өлөнүп көрсөм жок деле экен, эч кимге деле таарынбайт экен. Детский позицияда калып калгандар таарынат экен, взрослый позицияга өтүп кеткендер таарынбайт экен. Негизи жашоодо. Анан таарынганда дагы жанагы психология рефрейминг деген бар. Таарынганда дагы мындай ушундай да ситуацияда адамга өзүнчө бир пайдасы бар да. Таарынган эмне кылат? Элдер жанында жүрөт, ай эмне болуп атасың? Ой жардам берели. Андай болот. Көңүл болуп, вот когда мындай человеку внимания не хватает, он любыми способами себе привлекает внимание, да? Начинает привлекать, да, начинает обижаться. Ошону тоже мындай в корыстных целях да используют люди, таарына берсе. Эмнеге үй бүлөдө кичинекей балдар мындай патология болбосо, төрөлгөн травма болбосо ооруп калат. Көбүнчө 90% ошо энесинин сүйүү жетпей, мерими жетпей, анан кийин ооруп калса биз карайбыз да. Ага чейин садикке бар, жака бар, бияка бар, тишиңди жуу, бутуңду жу, жат деп. Ооруп калганда бап эстейбиз, жанына отурабыз, чайын беребиз, дарысын беребиз. Вот на психологическом уровне, да, и чоңдор деле ушундай. Кээ бирлер ушу таарынчысы менен мындай не хотят этот вопрос решать да. Им мындай жагат да, таарынып эле элдин баарын жамандап, анан кийин баары эле ой сен байкусуң, сен күйөөң жинде турбай, жертва. Сен күйөөң ушундай турбай, деп анын дагы чырагына май тагымзып, ал өзүнчө эле кийин бир жолу жертва болуп калат да. Ошондой. Анан үй бүлөлүү жашоону ушунча жыл чогуу жашадыңар. Андан кийин азыр үй бүлөсүз жалгыз жашоону өткөрүп атасыз. Өзүңүздүн чегераңыз пайда болду. Эркиндик эмне экенин түшүндүңүз, өзүңүзгө өзүңүз кожоюн болгонду түшүндүңүз. Анан кайра эле быйыл сөз күйөөгө тием деген тема козголоп атпы экен же жалгыз эле жакшы экен деген тема козголоп. Ошо башынан жаңы ажырашканда мындай аябай тартынып жүрдүм да, бир жакка барганда биринчи эле суроо бизде кыргызда кайсы жерлик болосуң дейт. Ошондой да, кайсы жердин кызы болосуң. Экинчи күйөөң барбы жокпу, анан үчүнчү суроо каякта иштейсиң деп. Ошону элдер сурабас экен деп мындай кыйналам да, анан кийин жанагындай көп үй бүлөлүү бар жер, шерине пирине катышпай да калдым, ошондон комплекс болуп. Тартынып, анан бир жыл өттү, 2 жыл өттү, ошо өз баалуулугум көтөрүлө баштагандан кийин мага ага да көңүл деле бурбай калдым. Анан быйыл эмнеге ушундай ой пайда болду? Быйыл бүгүн 3-күнбү? 10 күн мурун мен аварияга түшүп калдым. Аварияга түшүп, машинем талкаланып,
машинам жаңы салондон 21 алгам. Аны жанагы 5-күн аябайтым эле мители болуп кар жаап шуңдук болду го. Интервьюга баргам Шүйтөбөгө. Анан дагы бир жерге бармакмын. Жанталашып тияка жетишейин деп кар жаап атып, Жижинкадан Жибек жолуга чыга калып, у меня второстепенная была дорога. Бир гольф менен момунтуп кагыша түштү. Анан ошондо мындай денс Кудайга шүгүр эч ким мындай колу буту сынып эчтеке болгон жок, жабыркы болгон жок. Бирок ошол жерде отуруп анан кийин кимге кайрыларымды билбей калдым да. Кызым операциядан кийин үйдө, анын бөөсү жок. Уулум болсо тиги Россияга көчүп кеткен. Туугандарым, иним алыс Кара-Балтада. Ал Кара-Балтада мага келип жардам берип, мага көп убакыт керек да, 1 сааттан. Анан өзү дагы жакында мындай кичине жүрөгү ооруп жүргөн, айткан жокмун. Дагы бүгүнкү күнгө чейин айта элекмин. Анан отуруп ойлосом, мен звонить этип бирөөгө мага жардам бер, мага келе кал деген киши жок экен да. Бар жанагындай коллеги, бир проект иштеген, же мындай өтө жакын мамилелүү киши жок экен да. Анан кийин ошондо өзүмчө ойлонуп калдым. Жок, болбойт окшойт. Мен кандай кыйын болбосом дагы, оказывается, может быть, не надо в этом году замуж выйти деп тамашалап айтып атам. Эми тамашалаган сөз, может быть, жакка жетип калат, может это случится. Анда дагы айтып берем кандай болот экен. 64 жашта күйөөгө чыгыш. Достор, Даста Сити турак жай комплекси кыялыңыздагы үйдү тартуулайт. Эмне мен ушул жактан үй алдым? Анткени абдан ыңгайлуу экен. Үйдөн чыкпай туруп эле баардык иштерди ушул жактан жасасаңар болот. Кааласаңыз кафе, ресторандардын түрү турат. Спорт менен машыгам десеңиз, теннис корт бар, футболдук аянтча бар, бассейн бар, жүгүрө турчу жанагындай дорожка бар, баардык нерсеси бар экен. Ошондой эле балдарыңызды короодон чыкпай эле бакчага берип коесуздар дагы, анан карап отурасыздар. Балдар үчүн атайын аянтчалар, балдардын дүкөндөрү баардыгы жайгашкан. Андан сырткары жердин төлөсүндөгү унаа токтотуучу жайыбыз бар. Терезеден баш баксаң, килейген ботаникалык бакча турат. Демек, абасы таза дегенди билдирет. Ошондой эле комплекстин ичи дагы жашылдандырылган. Йога менен машыксаңыз болот, күнгө чайынсаңыз болот, эс алсаңыз болот. Жайгашкан жери 11-микрорайон болгону дагы локациясы аябай жакты. Тегерегин баары сонун дүкөндөр, мектептер, айтор баардык нерсе жакын жерде. Мына ушундай керемет жерден үй алып жатам. Коңшу болоңдор, мен сиздерди да күтөм. Сатыш старт алды. Баардыгыңыздар бул жакка келиңиздер. Дастан Сити, дастанды өзүң жаз. Баары бир ошондо адамга бир сүйүү керек экен де, баары бир башың төрү жүлөй алган бирөө керек экен. Алтынчы биздечи жон гана үй бүлө институту мындай бириңди бириң кысмакка аласың, бириңе бириң дем алганга уруксат бербейсиң деген башка жакка кетип калган деп ойлойм да. Ошон үчүн үй бүлө жаштар кургусу келбейт же көп ажырашуулар болот. Анан үй бүлө институтун такыр башкача кылса, сиздин идеалыңызда кандай болот эле ал? Мен идеалымда мындай жаңы эле сүйлөшүп келатат да, эркек бала менен кыз бала. Мындай в обязательном порядке барып психологко барып тест өтүш керек. Психологическая совместимость деген бар да. Сүйлөшүп жүргөндө жанагындай конфетный, букетный период билинбейт да. Шампанский, гүл, пүл, вау болуп. Анан кийин жанагы күйөөгө чыга турган кыз мынтип ойлойт да. Мен ушунчалык жакшы көрөт, мен каалагандай жашайт дейт ал. Бала деле ойлойт, мени аркамдан чуркап жүрөт, эми эптеп үйлөнүп алсам, мен каалагандай эн атам менен жашайт, анан кийин же квартира чыгат. Мен каалаганды кылат дейт да. Өгөтүм деп ойлойт. Анан кийин конфетный букетный период психологдор айтат, 90 эле күн болот дейт. Анан кийин жөнөкөй жашоо башталат, быт-чыт деген башталат. Кыз болсо кайнесинин үйүнө барат. Кайнеси менен эч келин кайнеси менен жашагысы келбейт. Кээ бирөө айтат го, ой кызымдай жакшы көргөн дегенде калп айтат. Мен айтам, мен 15 жыл келин менен жашагам. Кыздай болбойт эч качан. Анан кийин бир үйдө эмне дейт, бир казанды эки кочкордун башы кайнабайт дейт го. Кыз үйдө кылган ишин кылам дейт. Кайненеси болсо мындай позициясын бербейт да, бербейт. Анан конокко барганда дагы ошонун баарын сүйлөшүп алыш керек да. Мен турмушка чыккандан кийин мен азыр муну юристмин, мен экономистмин, мен психологмун, мен иштеймби же иштебеймби деп. Үйлөнгөндөн кийин эркек балдар көбүнчө айтат, иштебейсиң, үйдө отурасың. Жана кызганчык болсо дагы
все никаких деп анан башынан сүйлөшүп алыш керек. Анан жанагы личные границы дегендер да бар психология. Личные границы аябай эле бекем болсоң, анда эч ким менен мамиле кыла албайсың. Өтө эле жумшак болсо, сени бийлеп, тейлеп, өзү каалагандай өзүңдү мындай жетелеп алат да. Ошон үчүн личный границада бияктын дагы, кыз жактын дагы мындай интерестерин сүйлөшүп баарын чечип алыш керек да. Договориться на берегу дейт орустар. Ошондой. Анан мен үйгө, анан мен билем да, мындай жашоодон келиндер үйгө барса, жалгыз эле барат да, күйөөсү да барбайт, кайнеси да барбайт. Кимге жагат? Сен эле кызың келе берсе өзү жалгыз. Анан балаң үйлөнсө, келиниң келбей эле балаң өзү жалгыз келе берсе. Ошонун баарын сүйлөш керек. Биз жашасак, кимдин үйүндө жашайбыз? Мен иштеймби? Конокко чогуу барабызбы? Мен эне атама чогуу барабызбы? Сенин туугандарыңа чогуу барабызбы? Анан үйлөнгөндөн кийин жана конфетный букет период бүткөндөн кийин бала болсо өз жостору менен жалгыз сауна кетип калат. Анан кийин аны дагы мындай такыр эле тоскоолду койбош керек да. Эч каяка барбайсың. Балык кармаганда барбайсың, саунага да барбайсың. Отпускать надо. Ал келиндеги тоже өзүнүн курбулары менен барып чай ичкени жөнөтүп, бири-бирине ишенич болуш керек да. Ишенич болбосо жашап кетиш кыйын болот. Ошо менин оюм, жеке оюм ушундай да. Күйөөсү аялы мындай бир үйдө эле бири-биринин жеке чегарасын сактоо менен бири-бирине эркиндик берүү, бири-биринин сезимдери менен эсептешүү менен жаңы үй бүлө мындай бир үй бүлөлүк жакшы бекем болот турчу институтту кура алса болот деп атасыз, Ошондой кылса болот деп атам да мен. Анда мындай идеал болот да, идеал. Анан жана Инстаграмга дагы мен посттор чыгардым, жанагы шакектер бар го, обручальные. Ошолорду мындай көңүл бурсаңар, мындай эмес да. Кичине бири-бирине минтип турат. Да? Это почему так? Потому что вот бери кыздын территориясы, бияга эркек баланын территориясы, ортосу алардын общий территориясы да. Анан кээ бир кыздар деле бар турмушка чыкканда толук баш менен ошо күйөөсүнүн жашоосуна кирип, ошондо ал ойлогондо ойлойт, өзүн жоготуп алат экен. Өзүн жоготуп алып, анан кийин ошого үчүн бактылуу жашай берсе, жашай берсин да, өзүнүн мындай тандаган жашоосу. Бирок уже бир 40 жашка, 45ке келгенден кийин мага келип атат да сабакка консультация. Эже жолдошум менен конокко барбай калды, бир жакка барсак менин жанымда отурбайт, анан балдарым да чоңоюп калды, өзүмдү мындай эч кимге мындай кереги жок адам сезип атам, иштейин десем жумушумду унутуп калдым, канча жылдан бери иштебей атам деп, ошондой мындай жашоого нааразы болуп баштайт экен. А кээ бир аялдар бар, жок мага жагат, ошо Кудай берген күйөөм, ошондо тамак жасайм, үй бүлөдө бала багып эле ошону менен өтүп кетем дейт. Ар бир адамдын өзүнүн мындай тандоосу болот да. Бирок мындай көп нааразы болгондор көп мындай побольше да, чем жанагындай өзүнүн жашоосуна я принимаю, живу, анан балдарым, күйөөм анан тигиндей деген азыраак болуп атат да. 45-те, 48-те былтыр бир кыз дейм да, келин окуп кетти. Өмүр бою иштебептир. Жолдошу жакшы таап эле, балдарын карап эле, анан кийин балдары окууну бүтүп, бирөө Америкага кетип, бирөө бир жакка кетип, жолдошу үйгө калыптыр, а жолдошу дагы деле иштеп атат. Анан кийин алтын эжем, аябай жаман болуп атам, үйдө кечке кылар ишим жок, мындай өзүм эч кимге керегим жоктой эле сезип атам деп, анан ошо сүйлөгөнгө үйрөнгөнгө аракет кылып, 2 жолу окуп кетти. Анан кийин мага бир күнү келиптир, конфет алып алып, эже сизге ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле. Ошо 20 жашында күйөөгө чыгып, 28 жашында бул тарых музейи бар го, ошол жерге администратор болуп жумушка кириптир. Азыр болсо, говорит, жанагындай чет мамлекеттен келген кишилер көп экен. Мен азыр англис тилди үйрөнгүм келип атат, английский тилге жазылам, жанагы чет мамлекеттен келген туристтерге гид болуп, ошо музейдин ичин көрсөткүм келип атат дейт. Мен аябай сүйүндүм да. Анда Рыспековна, сен мындай не зря живешь на этом свете деп. Алтынчы бул кеч ажырашкандарга өзгөчө мындай коркунуч толот экен да. Эми мен деген
мынтип карап калдым да, мен эми эч кимге керегим жок да, мен эми ким алмак эле, мен тең жашымда кайсы кишилер болмок эле деген сыяктуу. Анан сырткары өзүнүн мурунку адаттарын дагы өзгөртө албайт, мурунку кесибин дагы өзгөртө албайт, пенсияга чыгат и ошо боюнча эле ичинен сына баштайт экен да аял. Анан сизге карап суктанганын себеби ошол сынбай кайра жок, мен дагы минтем, мындай, тиңдей деп анан жаңы профессияларды изилдеп көрүп, жаңы кесип тандап, ушинткениңерге анан ушул жашта аял эмне менен алек болсо болот, эмне кылса болот, каяка барса болот, жалгыз бой аялдар өзгөчө. Жалгыз бой аялдар жанагындай фитнеске барсын, да, спорт башка, фитнестен башка бийге барсын. Анан кийин дагы каяка барыш керек. Жана азыр сетевой маркетинг деген толтура. Ошол жерге барса аялдар менен, башкалар менен мындай общество, ошонун ичинде общение болуп жашайт. Анан кийин жөн эле жанында бир кишилер болсо, кары киши болсо, ага барып жардам берсин, барып сүйлөшүп, может быть, базарга барып, тиги картошка майда чүйдөсүн алып келип берип, андай адамдар көп эшикке чыгып алган. Ушундай бирөөгө мындай пайдамды келтирем, анан өзүмө да жакшы болот деген ой болсо, табылат эмне кыла турган. Анан кийин мен минтип калдым, тигинтип калдым, минтип калдым, турмушум болбой атат деп кейип жанагындай позиция жертвага кирип кеткен да бар. Бирок турмушка мындай күйөөгө чыгып, башка жашоо куруш деле бирок коркунучтуу экен. Азыр мен жөн эле сүйлөп атам, күйөөгө чыгат элем деп. Азыр мага бирөө күйөөгө чыгасың десе, апей мен кантип иштейм, мен кээде түнкү 12-ге чейин иштейм да. Группалар болот, анан жана Америкадан клиенттер болот, жакында Кувейттен болду, бирөө Англиядан болду. Жанагындай часовой поезд экен, алардыкы 6 болсо биздики 12 болот. Мен үйдө алар менен сабак өткөрө албайм, мындай полная тишина керек. Анан мен ошондой түшүнөбү, или же мен күйөөгө чыгам деп полностью азыркы жакшы жашоомо жеткенде ошонтип жашоомду өзгөртө аламбы деп мага ой кетет да. Ошон үчүн жөн эле кыйын болуп сүйлөп коюп атам, бирок мага мындай чындап бирөө предложение дейт кыргызча, сунуш жасаса, билбейт кемеге макул болобу же макул болбойбу. Алтынчы, кандай гана канча гана жашта болбосун, аялды болобу, эркек болобу сүйгүсү келет да, сүйүүгө муктаж да. Ооба, адам баласына кичинекейинен баштап сүйүү жетпейт да. Сүйүү жетпеген балдар эмне кылат? Көңүл бурган балдар эмне кылат? Жанагындай кичинекей балдар ыйлайт, ооруйт. Кээ бир балдар болсо жанагындай бир жаман тиги компанияга кирип кетет. Кээ бир балдар уурдайт экен, ууру кылат, жана криптомания. Ошондо мага көңүл бурат экен деп. Ар бирөөбүзгө жылуу сөз керек, ар бирөөбүзгө сүйүү керек. 64-тө болосуңбу, 44-тө болосуңбу, 35-тө болосуңбу, жылуу сөз керек. Жаныңда ии жакшы деп мындай колдоп турган адам керек экен да. Анан мен канчалык мана деловоймун, анан мындаймын, анан кийин кээ бир аялдар айтат, я сильная женщина, мага эч ким кереги жок десе, мен чындап айтканда мен ишенбей кетем да. Аялдар может мени жаман көрүп калат, сенин азыр тиги передачаңды көрүп. Мен айтат элем, какая бы женщина сильная ни была, все равно жанында должен быть какой-то мужчина. Мужчина есть мужчина, бары жакшы да. И конечно, мен жанагындай лузер, абьюз болбосун, ичип жүргөн кээ бир аялдар ошо эркектей эле эркек болсо экен деп ичсе, урса деле, жанагындай мурдун кесип, кулагын кесип, жанагы баллондорду кийгизип сабагандар көрүп эле атабыз го. Ооба. Антип жашаган болбойт да. Мен вообще негизи айтат элем, бири-бириңерди түшүнбөстүк болсо, анан өмүр бою эле анан минтип анан кыйналып бири-бирине жеп көрүп жашагандан көрөкчү, своевременный развод это на пользу. Жөн эле экөөңөр эки жол менен кетип башка жол менен, у каждого своя дорога да. Поэтому ошондойго да чакырам да. Мындай чыдап жашабаш керек да, мындай Балдарым үчүн чыдап атам деген тема мода бизде. Мода. Андай болбош керек дейсиз. Андай болбош керек, бирок аялдын ал себеби эле болушу мүмкүн да. Ошол причину закрывает да, мындай. А өзүнүн кеткиси келбейт, же өзүнө ишенбейт, өз баалууга аябай төмөн болсо, мен иштеп кете албайм, анан кийин элдин арасында аралашканым кыйын болот деп өзүнө ишенбей кетет да.
ошонун үчүн деп ойлойм да. Бул Синельников, Некрасовдордун китептеринде дайыма ошол үй бүлөдөгү энеден энергиясынан көп нерсе көз каранды деп айтылат го. Ошол эле эне өзүнүн баласын өлтүрүп алышы мүмкүн сүйүүсү менен. Ооба. Ошол эле аял күйөөсүнүн ийгиликсиз болушуна бир себепкер болушу мүмкүн же күйөөсүн дагы өлтүрүп алышы мүмкүн экен. Ушул ар кандай нерселер бар экен. Кээ бир аялдар бар экен, ушундай энергиясы менен баласын дагы күйөөсүн дагы өстүрө алган деңгээлге жеткире алат экен. Ошол нерселерди окуп отуруп силер эмне деген мен жанагы Синельниковду көп жолу окудум да, анан Некрасовду Любовь и путы материнской любви бир жолу бир эки жолу жөнөкөй эле бекер семинарлар өткөрдүм да аялдар үчүн. Некрасовдун теориясы боюнча аял биринчи күйөөсүн мындай тронго чыгарыш керек экен. Биринчи күйөөсүн жакшы көрүп, анан кийин балдарды жакшы көрүш керек. Биз эмне кылабыз? Биз биринчи балдарды жакшы көрөбүз да. Күйөө биякта калат го. Күйөө калып калат го. Күйөө биякта калып калат. Анан кийин күйөөлөр эмнеге башка тиги кыздарга, келиндерге кетип калат, көңүл бурбайт үйдө, бала менен алышат. Анан жанагындай интимный жизнь болгондо дагы бала менен чарчап ыйлайт, анан барчы нар жака сага ушул эле керек тиги бу деп. Анан ошондой үй бүлөдө чыр-чатак башталат да. Синельниковду дагы минтет, бул семинарга бияка келди дейт. Женщина, мындай, мужчина это сосуд дейт. Сосуд эми бир объем да. А женщина это объем ошо эркектин сосудун толтуруш керек. Күйөөгө чыкса, со своим уставом барбаш керек. Ошо у нее свой род нету дейт. Ошо күйөөсүнүн туугандары род, это жана родология деген аябай көп модный болот го азыр. Аял күйөөгө тийгенде ата теги күйөөсүнүн ата теги менен биргилешет. Ошо жака болуп, анан кийин ошо өзүнүн мындай уставы менен, моундай өзүнүн мыйзам менен барбаш керек. Полностью она должна быть согласна с мужем дейт. Синельников ушинтип айтат. А Некрасов болсо айтат, ошо жанагы мен жалгыз балама өмүрүмдү аябай вот посвятила деген, ошондо көбүнчө балдар травмированный болот, гиперопека. Психология проекция деген бар. Тиги вот любви мало получает от мира, да? Она хочет, чтобы мужчина был, чтобы любил. Анан ошонун баардыгын мындай баласына берет да. Эркекке болгон сүйүүнү, энесине болгон сүйүүнү бүт баардыгын балага берип, гиперопека. Анан баласы үйлөнгөндө баласын кызганып, келинчегине жашатпай, жаман көргөн дагы көп болуп атпайбы биздин жашоодо. Ошондо бүт центр дүйнөнүн борборун баласын кылып алат экен дагы, болгон нерсесин, жан дүйнөсүн ошого сала береткен, үстүндө титрей береткен, анан киндиги үзүлбөгөн бала биринчиден бийик уча албайт экен. Ооба, туура айтасың. Экинчиден болсо үй бүлөсүн кура албайт экен. Ошол жакта энеси тиги аялы менен соперник болуп алат экен да, атаандаш болуп. Ошондой, ошону кээ бир аялдар түшүнүп калат да уже. Түшүнгөндөн кийин анан жанагындай психология трансовый методики деген бар. Мындай виртуально мындай киндигин кесебиз да, виртуально. Элестетип туруп, эне менен баланын ортосунда мындай гипнозду пайдаланып отпускай деп ошондой кылган да күндөр болгон. Мындай болду беле сиздин практикаңызда? Аялдар 180 градус өзгөрүп кеткен, сизге келип такыр башка жашоо баштаган. Болгон, болуп эле атат. Биринчи өзүнө ишенич пайда болот. Бир жакка барганда коркпой сүйлөйт. Мындай жанагындай закомплексованный адамдар тойго барганда микрофон жакындан жүрөгү түшүп мынтип качат го. Сүйлөп калат. Мындай даже мындай внешний вид даже меняется, да? Өзүңө ишеничтүү болгондо. Мен өзүм деле жанагы 46 жашымда айттым го, жанагы мен иштеген тренер кыз, сиз жакшы эле чыдап кеттим деп айтты. Ички дүйнөсү, мындай душевный комфорт болсо, барып жатса жакшы болот. Жумушу деле жакшы, коом менен мамилеси жакшы. Ошондо сүйүүнү деле өзүнө тартып алат. Ошон үчүн өзү менен иштеп билиш керек да, биринчи. Мен ушундай жашоого жеттим, кайсы себеп менен эмне болду? Бардыгын эле күнөөлөй бербей. Жолду деле, тиги жогорку кеңешти деле, аба ырайы деле бардыгын күнөөлөп эле эметпестен өзүнө суроо бериш керек. Так, мен эмне кылышым керек ушул акыбалдан чыгып кетиш үчүн? Эмне үчүн мен ушул күнгө жеттим? Эмнеге бул жашоо болуп калды деп
суроо берсе, анан кийин ошо суроого жооп табылат да. Мага ошо көп келиндер жазат да, анан менден ушинтип күйөөм ушинтип атат, тигинтип атат, кайненем минтип атат, тигинтип атат. Ажыраша берсем болобу деп менден сурайт да. Анан мен аларга ажыраштай, ажырашкан сон деп мындай уруксат берчүдөй күтө берет да. Эмнеге антишет келиндер? Өздөрү чечим кыла албайт да. Это перекладывать ответственность, жоопкерчиликти мага оодарып атат. Сага оодарып атат. Айтбекова айткан ошон үчүн ажырашып атам дейт. Айтбекова. Эми көп кыздарга сен көп элдер билет, сен айткан сүйлөгөнүң баардыгын баарыбызга жагат, анан кийин ойлойт да. Ошо Айтбекова айтса, өзү чечим кылыш керек. Эч качан бирөөгө андай кеңеш бербе, ажырашып кете бер деп айтпа. Айтпай элем, бул сенин чечимиң, сен жашооң, Кудай ырбады дейм да. Кааласа жашайт, каалабаса кетет, анан кийин ошо жоопкерчилик көп элдер ушундай кылат. Мен эмне кылсам, анан не то что мындай семейный жизнь, кээ бирде магазинге барып бир куруларым звонить этет, алтын карап койчу, мен муну алайынбы же муну алайынбы. Мен каяктан билем сага эмнеси жакканын. Ошондо дагы ошо жоопкерчиликти өзү эмес, мага жүктөп койгусу келет да. Анан алгандан кийин үйгө алып келгенден кийин жакпай калсам эмне кылам анан кийин? Алтын айткан дейт да. Анан өзүм сатып алышым керек, эмне кылышым керек, ал жакпай калган буюмун. Туура. Тилекке каршы бул азыркы учурда биз жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, жана күнөөнү өзүбүздөн издебей атабыз. Кандай гана абалда болбосун, эмне үчүн мен ушул абалга тушугуп калдым, эмнеге жашоомдо ушундай адамдарды тартып келдим, эмнеге күйөөм ушундай чыкты, эмне үчүн кайненем минтип атат деген сыяктууну баары өзүнүн ааламынан издесе эле анан суроолорго жооп таба алат экен да. Бүгүнкү эфир аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Кечирим берүү керемет нерсе. Кек сактаган башка адамды сындырбайт экен, ал өзүбүздү сындырат экен, өзүбүздү чиритет экен ичибизден. Алтын же кечирим тууралуу сонун түшүндүрүп берди окшойт. Кечире албай атам, жек көрүп атам, күйөөмдү өлтүрүп салгым келип атат дегенде. Ошол айымдарга аябай жакшы эфир болду окшойт. Сизге рахмат, Алтынже. Мындай кайсы гана жашта болбо, жашооңду нөлдөн баштай аласың, же жашооңду такыр башка нукка бура аласың, өзүңүзгө иштей аласың, бактылуу боло аласың, ийгиликтүү боло аласың деген нерсени бизге таамай так көрсөтүп бердиңиз. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, силерге жакты деп ойлойбуз. Комментарийге сөз пикириңиздерди жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.